Алтайдан Ак деңизге чейин биздин бабалардын атынын туягы баскан жерлер. Бабалардын изи менен илимий экспедициябыз бабалардын изин кубалап барууда. 21-кылымдын пилигрими Сапар Исхаков изилдөөчүлөр тобу менен биргеликте дүйнөнүн 40тан ашык өлкөсүндө болуп кайтты. Илимпоздор өткөн мезгилдердин туңгуюктагы сырларын ачып келишет. Ири саякаттагы укмуштуу окуялар Trails of Nomads программасында. Бүгүнкү көрсөтүүдө Жусуп Баласагындын Куттуу билим эпосунун канча нускасы биздин күнгө чейин жеткен жана алар кайсыл жерде сакталууда? Хан Кенесары эмне үчүн кыргыз жерлерине келген? Ага каршы кыргыздар кандай тактиканы кабыл алышкан? Бабалардын изи менен илимий экспедициянын катышуучулары олуттуу аймакты ээлеп келген бабаларыбыздын улуу тарыхын топтоп келишет. Илимпоздор саякатын Кыргызстанда улантышууда. Өткөн сезонубузда программабыздын акыркы чыгарылышында сөзүбүз Манас Баатыр тууралуу болгон. Азыр болсо биз улуу Илимпоз адам баласынын эң даңазалуу чыгармаларынын бири Куттуу билимдин автору Жусуп Баласагын, улуттук боштондук кыймылынын тайманбас жол башчыларынын бири Кенесары хан тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бабалардын изи менен илимий экспедициябыздын баштапкы чекити болуп Бишкек шаары сыналды. Жолдо кетип бара жатып Илимпоздор Токмок шаарына токтошту. Андан түштүк батышка карата 8 километр аралыкта Ак Бешим турагы орун алган. Ал орто кылымдагы Карахан мамлекети учурунда негизделген. Орус окумуштуусу Берштам өткөн 100 жылдыкта археологиялык изилдөөлөрдүн жана тарыхый булактардын негизинде бир кездерде бул жерде Баласагын шаары турган деп белгилеген. Ошол фактыга таянуу менен Илимпоздор дал ушул жерде 2020-жылы акын жана ойчул Жусуп Баласагын төрөлгөн деген жыйынтыкка келишкен. Бул мунара байыркы шаардын биздин күнгө чейин сакталып калган археологиялык кооздуктарынын бири болуп саналат. Ал Бурана деп аталат. Айрым илимпоздор аталган Бурана Карахандар доорунда улуу жөөк жолундагы мечиттин мунарасы болгон деп далилдеп келишет. Мунаранын тегерегинде көптөгөн бейит эстеликтери менен таш эстеликтер орун алган. Ушул тарыхый жерде Жусуп Баласагындын музейи негизделген. Жусуп Баласагын 1070-жылдары 50-ден аскан убактында түрк әлемин. Жусуп Баласагын 1070-жылы ал 50 жаштагы кезинде түрк дүйнөсүнүн тарыхында биринчи ирет олуттуу поэманы жазып чыккан. Түрк тилиндеги трактат деп атаса дагы болот. Ал Куттуу билим деп аталган. Ал эмгегинин үстүндө 18 ай эмгектенген. Баласагын шаарында жашап жатканда жаза баштаган. Кашкар шаарына көчүп барганда аны жазып бүтүргөн. Баласагын каласында, бирок аны аяктады Кашкар каласында. Куттуу билим эпосу даңазалуу чыгарма, илим жана маданият, саясат жана жүрүм-турум эрежелери боюнча энциклопедия сыяктуу. Бул калктын моралдык этикалык негизи. Башкы демилге 4 принципке куралган. Алардын бири белгилүү бир каарманга байланыштырылган. Кунтудуу падышасы, адилеттүүлүк символу, мамлекетти акылга сыярлык башкарууда маанилүү курал болуп, адилеттик кылычы саналат деп белгилеген. Ал эми анын вазири Айтолду. Бул бакыт менен байлыктын образы. Үчүнчүсү вазирдин баласы Угдилмиш. Ал акыл менен туура ой жүгүртүүгө жооп берген. Ал эми акыркысы 4-түнчүсү вазирдин тууганы Ордгурмиш Даруиш. Анын миссиясы ченем маанисин дүйнөгө жеткирүү эле. Эгерде ушул 4 принципти бириктире турган болсо, анда бактылуу жашоо формуласын чыгарууга болот. Куттуу билим, философиялык эмгек жана документ. Ал негизги мыйзам ролун толугу менен аткарышы мүмкүн болгон. Биринчи бул поэмасын сол убактагы өмүр сүргөн Карахан элинин башкаруучу Өзүнүн поэмасынын биринчи нускасын автор Караханиттер башкаруучусу Табгаш Арсланга тартуулаган. Ал Жусуп Баласагындын тартуусуна ушунчалык кубангандыктан ага хас хаджип чинин ыйгарган. Араб тилинен которгондо ал ханга эң жакын адам дегенди түшүндүрөт. Ат берет. Бул арабтын тилинен аударган убактында ханның ең сенімді
ең жақын адам деген сөзге келеді екен. Сондай дәрежеге шығады. Куттуу билим трактатынын биздин күнгө чейин жеткен 3 варианты бар. Биринчи варианты Вена шаарындагы Королдук китепканада сакталууда турат. Ал Герат версиясы деген ат менен таанымал. Анткени эпос Герат шаарында 1439 уйгур тилинде Хасан Кара Сейт деген адам тарабынан жазылып чыккан. Экинчи варианты Каирде. Ал араб тилинде жазылган. 1896 немец окумуштуусу Мориц тарабынан сейрек издешкен кол жазмалар фондунан табылган. Акыркы жана эң толук жазылганы Наманган варианты дагы араб тилинде жазылып чыккан. Ал Өзбекстандын Улуттук илимдер академиясынын Райхан Аль-Бируни атындагы чыгыш таануу институтунда сакталып турат. Ар бир нускасы өзүнүн өзгөчөлүгүнө жана жетишпестиктерине ээ. Ошондуктан илимпоздор бардык версиясын изилдеп чыгуу менен эпостун толук текстин иштеп чыгышкан. Ал 3000 саптан турат. Кийинчерээк венгер окумуштуусу Герман Бамбери аны немец тилине которуп чыккан. Мында ал ар бир ой толгоолорго комментарийлерин жазган. Ал эми 1870-жылы ал өзүнчө китепти чыгарган. Бирок ал алгачкы гана кадамдар болгон. Куттуу билимди тереңдеп кабыл алуу 20-жылымда гана башталган. Куттуу билим поэмасы бүкүл мусулман элинде үлкөн гылымый философиялык түрдө жазылган. Куттуу билим поэмасы олуттуу мааниге ээ болгон эмгек. Бул олуттуу илимий философиялык чыгарма. Аны Азиянын, Европа, Казакстан жана Өзбекстандын көптөгөн илимпоздору изилдөөгө алышкан. Алардын бири орус илимпозу Радлов. Бул ишке ал өмүрүнүн 20 жылын 1890-жылдан тартып 1910-жылга чейинки мезгилди арнаган. Текшерген Ресейдин галымы Радлов. Ол 1890-жылдан 1900 жылға шейін, 10 жылдың сыртында 1910 жылға шейін тексерген. Азыркы илимпоздор Жусуп Баласагындын чыгармачылыгын түрк дүйнөсү контекстинде гана эмес, мусулман цивилизациясы жана бүтүндөй адам баласы контекстинде изилдеп келишет. Бул ойчулдун ички дүйнөсүнүн байлыгы тууралуу айтып турат. Куттуу билим өз кезегинде чыныгы сенсацияга айланган. Эмгектин автору эрдик жасаган баатыр менен салыштырылган. Анткени 10-11 кылымдарда араб жана перс тилдери үстөмдүк кылып турган. Ошого карабастан Жусуп Баласагын трактатын таза түрк тилинде жазып чыккан. Ошентип ал түрк дүйнө таануусуна үгүттөлгөн. Жусуп Баласагын 1870 жылдары, мүмкүн 85 жылдары әр түрлі жазылған. Кашкар каласында кайтыс болгон. Жусуп Баласагын Кашкар шаарында көз жумган. Ал кезде 11-кылымда ал жакка күмбөз курулган. Ал азыркыга чейин сакталып турат. Бирок курулма кийинки 9 кылым аралыгында ар кыл окуялардын таасири алдында өзгөрүүгө дуушар болгон. Ага согуш жана жер титирөөлөр дагы өз салымдарын кошушкан. Азыркы учурда күмбөздү кайра түзөтүп, оңдоп чыгышкан. Анын дубалдарында 3 Кытай, араб жана түрк тилдеринде Жусуп Баласагындын жашоосу тууралуу жазылган. Күрделі реставрациядан өткен, оның сыртында 3 тілде жазылған Жусуп Баласагындын өмірі туралы. Қытай тілінде, араб тілінде, түрк тілінде. Жусуп Баласагында куттуу билим эпосунан тышкарыдагы көптөгөн эмгектери болгон. Алар тууралуу башка өлкөлөрдө биле беришпейт. Анын 600 саптан турган рубаилери табылган. Аларды өзгөчө көркөм стили жана терең ой жүгүртүүсү айырмалап турат. Албетте ал мындай укмуштуу чыгармаларды жазууну дароо эле баштай алган эмес. Ал узак мөөнөт билим алып, квалификациясын жогорулатып келген. Башка бардык илимпоздордой эле Жусуп Баласагын Сажие медресесинде билим алган. Философия, математика, медицина, астрономия жана адабиятты изилдеген. Анын мурастарын изилдөө жаш муундар үчүн дагы көптөгөн ачылыштарды бериши мүмкүн. Ошондуктан урпактары чыныгы улуу илимпозду даңазалап келүүсү абзел. Жусуп Баласагынга Бишкек каласында үлкөн ескерткич коюлду. Олардын улуттук валютасында Жусуп Баласагындын сурети бар. Ол 1000 сомдук кагаз валютада.
Жүсіп Баласағунның туғанына Бишкек шаарында Жусуп Баласагынга чоң эстелик орнотулган. Алардын 1000 сом номиналындагы улуттук валютасында илимпоздун сүрөтү түшүрүлгөн. Акындын 1000 жылдыгына карата ал жакта юбилейлик монетада чыгарылган. Ойчулдун туулгандыгынын 1000 жылдыгын эл аралык деңгээлде олуттуу белгилешкен. Албетте Жусуп Баласагын кыргыз илимпозу гана эмес, ал баардык түрктөр үчүн жалпы баба болуп саналган. Ал түрктөрдүн улуу илимпозу, акыны, ойчулу жана философу. Бана айтып кеттім, бүкіл түрік дүниесінің ортақ ғалымы, ортақ данасы, ортақ философы, ортақ ақыны деп айтуға болады. Бабалардын изи менен илимий экспедициясы дагы бир тарыхый жай Токмок шаарынын жанында жайгашкан Гекилик тоосунун этегине келип токтоду. Дал ушул жерде Кенесары хандын кыргыз манаптары менен акыркы салгылашуусу болгон. Гекилик тоосунун түштүк чыгыш бөлүгү Майдөбө деген аталыштагы бийиктикке оошуп кетет. Ал жакта Кенесары хандын ордосу орун алган. Бул жерлер азыркыга чейин ошол алыскы окуяларды эске салып турат. Аскер чептерин жана коргонуу үчүн орлордун калдыктары биздин күнгө чейин сакталып калган. 1841 жылы Кенесарыны 300-дің адамдары жиналып хан көтереді. Ол 1841 жылы казактын 300-үнүн өкүлдөрү Кенесарыны хан көтөрүшкөн. Ал аскерди мамлекетти түзүп, салык чогултуп, сот системасын киргизген. Ал Орусия менен макулдашып, көз карандысыз казак хандыгын түптөгүсү келген. Бирок Орусия ар тараптан ага каршылык көрсөтүп турган. Анысы аз келгенсип, Орус империясы кичи жана орто жүздүн хандыктарын жойгондугун жарыялаган. Ал эми алардын калкын өз жараандары деп аташкан. Башкача айтканда салыктарын топтоп, жерлерин өз пайдасына алып кое башташкан. Тек қана Ресейге бағыну керек. Соның азамат деп есептеледі. Салық жинайды, бұрынғыдан да көбірек. Қазақтардың жерлерін тартып ала бастайды. Орусия падышачылыгынын колониялык саясаты көптөгөн казактарды баскынчылыкка каршы турууга мажбурлаган. Карама-каршы туруучулук акырындык менен улуттук боштондук кыймылына айланган. Аны казактардын акыркы ханы Кенесары жетектеп келген. Бул улуу мамлекеттик ишкер өз калкынын таламын коргоо менен колонизаторлорго ачык эле каршы чыккан. Орусия падышачылыгынын көтөрүлүштү басуу үчүн казак жерине келген көптөгөн отряддары талкаланып, көптөгөн чептер басылып алынган. Бирок чоң аскерге каршы туруу кыйын болгон. Дал ошол кезде Кенесары боордош кыргыз калкы менен биригүүнү чечет. Бирок айрым кыргыз манаптары ошол кезде эле Орус империясы менен бүтүмгө келип алышкан эле. Ал кезде кыргыздар Кокон хандыгына дагы көз каранды болуп турушкан. Ал эми Кенесары аны менен дагы кармашып келген. Анткени Кокондуктар Кенесарынын атасы Касым Төрө менен бир тууганы Саражин султанды өлтүрүшкөн. Ушунун бардыгы кан куунун себеби болуп чыккан. Ақырғы рет соғысқанда қырғыз манаптарымен ол өзінің 10 000 сарбаздарымен барып қырғыздың елінің ішіне Кыргыз манаптары менен акыркы салгылашуу учурунда Кенесары 10 000 аскери менен кыргыз жерине басып кирген. Анын башкы милдети кыргыздарды өзүнө багынтып, андан соң Коконго жоортуулга аттануу болгон. Бирок анын ойлору ишке ашкан эмес. Бирок ол жоспары орындалбай калды. Кыргыз манаптары башынан эле Кенесары хандын сунушун колдошкон эмес. Ошонун өзү кыргыз менен казактын ортосундагы мамилени курчутуп салган. Тараптар коңшулаш айылдарга кол салышып, мал жандыктарын айдап кетип турушчу. Тирешүү чоң согуштун чыгуусуна алып келди. Кенесары хандын аскерлерин Гекилик тоосунун этегиндеги жеңилүүсү ачык айкын эле. Анткени кыргыз манаптары падышалык отряддар менен бүтүмгө келип алышкан. Кармаш алдын ала мерчемделген нукта өткөн. Күндіз бір кішкентай отрядты жібереді, таудан бері қарай шаң шығарып, кайта булай. Күндүз алар анча чоң эмес отрядты тоо аркылуу ашырып жиберишкен. Алар тоону чексиз тегеренип, асманга чаң көтөрүп, чоң колдун келгенин сымалдаштырышкан. Түнкүсүн болсо ар бир жоокер толтура от жагышкан. Түнү күйүп турган олуттуу сандагы очоктор көп сандаган аскер топтолгондугун билдирген. Албетте бул аскерий амал болгон. Башкача айтканда, жалган жол менен чындыгында орун албагандарды душмандарына ынандыруу болгон. Аскерий адис кулук деп айтууга болот. Бул мерченделген амал Кенесарынын жеңилип калуусунун бирден бир себеби болгон. Дагы бирөөсү хан менен келгендердин бардыгы эле жоокерлер болгон эмес. Алардын көптөрү коңшу айылдардан келишкен жашоочулар эле.
Алар чарбасы талкаланып кетет деген коркунуч алдында гана Кенесарынын алдына бергишкен. Салгылаш болор алдындагы түнү алардын баары качып кетишкен. Анын артынан Кенесарынын аскери кыйла алсыз болуп калган. Хандын жеңишин шарттагандагы бир жагдай бул кыргыз манаптарынын колдоочулары Алсак Ормон ханды Кокон бектери колдошкон. Анын бардыгын Кенесары алдын ала ойлонуштурган. Ошондуктан ал аскер кеңешин топтоп Курчоодон чыгуу жолдорун талкуулаган. Кенесары билди. Мынандай кичкентай кол менен энди кыргыздарга каршылык көтөрө албайт. Кенесары анын аз сандаган аскери кыргыздардын олуттуу аскерине туруштук бере албасын билген. Ошого карабастан Курчоону жарып чыгуу аракетин көргөн. Бирок аны аткаруу бир гана жол аркылуу өткөн. Ал жол акыры сазга такалып көп сандаган аңдар коштогон. Башкача айтканда, ал жол менен өтүп кетүү дээрлик мүмкүн эмес эле. Андан улам курман болгондор абдан эле көп болду. Алардын катарында аскер башчысы Ноорузбай дагы бар эле. Кенесарынын аскеринин олуттуу бөлүгү курман болгон жер Кара Суук деп аталат. Ал саздак суу эле. Аны сүзүп өтүү аракетинде көптөгөн жоокерлер чөгүп кетишкен. Курчоодон чыгып кетүү аракети ишке ашкан эмес. Кыргыз манаптарынын опуз алуу амалы ишке ашкан. Кенесары хан туткунга түштү. Ал Алмалуу сай деген тоо капчыгайынан туткундалды. Капчыгай жыш карагайга чүмбөттөлүп турат. Андан суу агып өтөт. Ошондуктан ал жер буктурма кылууга эң ыңгайлуу жай эле. Халктын аузунда калган бир аңыз бар. Ол эл ичинде уламыш бар. Кыргыздар Кенесарыны кантип өлүм жазасына тартуу керектиги тууралуу көп ойлонушкан. Ошондо аны найзага сайып көтөрүүнү чечишкен. Дал ошондой кылышкан. Ошондо баатыр өзүн кандай сезип турат деген суроо узатышкан. Канга боелуп, ондогон найза сайылып турган Кенесары "Мен азыр дагы өзүмдү баарыңардан бийик сезип турам" деп жооп кайтарган экен. Өзүңдү сезип турсуң. Сонда айткан экен. Мен осы тұрғаным өзінде де сендерден биік тұрым деп. Кенесары туткунга түшкөндөн кийин аны эмне кылуу керектигин талкуулап, кыргыз манаптары чоң кеңеш курушкан. Кеңешип туруп алар хандын алынган башын ханды тирүү же өлүү катары алууга көптөн бери аракет кылып келген Орус падышасына жөнөтүүнү чечишет. Ал эми калган беделдүү султандардын баштары Коконго жөнөтүлгөн. Казак элинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн улутубуздун мыкты уулдарынын тагдыры ушундай капалуу болгон. Кенесары өлгөндөн кийин анын ишин уулу Сыздык уланткан. Ал дагы Кокон төбөлдөрүнө жана падыша бийлигине каршы турган. Бөлүп жарып, түбөлүк кыл, колониалдык саясаттын башкы принципи ушунда. Улуттар арасындагы ыраздашуу баскынчылар үчүн пайдалуу болгон. Как акыркы хан казактын. Кенесары хан атактуу инсан. Ал биздин тарыхыбыздагы акыркы хан. Ал улуттук боштондук кыймылынын жетекчиси, көрүнүктүү саякатчы жана мамлекеттик ишмер. Казактарды көз карандысыздыкка жетелеген кол башчы. Эгерде Кенесарынын башын ата мекенине кайтарып бере турушкан болсо жана бардык сый-урматын көрсөтүп жерге берсе, бул баатырга болгон сый-урмат жана мыкты кадам болуу менен жаш муундарды патриоттуулукка жана ата мекенди сүйүүгө тарбиялоонун олуттуу мисалы болмокчу деп ойлойм. Оятар деп ойлойм. Бабалардын изи менен экспедициянын мүчөлөрү Токмок шаарынан чыгып Жалал-Абадка бет алды. Шаарга кире берген жерде Курманбек баатырга орнотулган эстелик көзүңө түшөт. Баатырды кыргыз эли өзгөчө сыйлайт. Артында баатырдын урматына түркүктөр тургузулган. Илимпоздор бул жерге да токтоп эпостун каарманы болуп саналган Курманбек баатырдын эркиндигин эске алышты. Бир кезде Ысык көл жээгинде Эламан деген бай жашаган экен. 50 жашында ал уулду болуп атын Курманбек коет. Ал төрөлгөнгө чейин эле апасынын тайы болгон экен. Аны эң мыкты 9 бээ эмизип баккан делет. Ал чоңоюп чыныгы аргымакка айланат. Ага Тел Туру деген ысым берилген. Дал ошол аргымакты ошол кезде али жаш болгон Курманбекке тартуулашкан. Ошондо ал биринчи рет зоот кийимин кийип, атына минип, калмактар менен салгылашка аттанган экен. Ал душмандарын 20 күн ичинде жеңип чыккан. Туткундардын бардыгын Кашкар шаарына алып келип мусулманчылыкка отургузуп таштаган. Эпоста баатырдын ушундай эркиндиктери тууралуу дагы сөз болот. Бул окуялар 16-18 кылымдарда болгон. Ошондон улам Курманбек баатыр ошол кездерде жашап өткөн көрүнөт. Ал кыргыз кыпчак тукумунан. Экспедициянын мүчөлөрү Курманбек баатырдын күмбөзүнө барып Куран окушту. Күмбөзү Жалал-Абад областынын Сузак районундагы Калмак Кырчын айылында орун алган.
бабалардын изи менен автокербени өз ишин Кыргызстандын Жалалабад шаарында аяктоо менен Өзбекстанга бет алды. Ал жактан алар казак тарыхынын ак тактарын ачып берген бир катар баалуу булактарды табабыз деп ишенишет.